Мына бул биз турган Ак Суу районундагы Теплокуличинка айылындагы Подгорный каналы болуп эсептелинет. Буга чейин бул Подгорный каналы 1900-жылы салынып, эскилиги абдан эле жеткен. Бүгүнкү күндө ал авариялык абалга кептелгендигине байланыштуу анын жанынан 100 метр аралыкта мына бул жаңы жер реконструкцияланып, канал катары пайдаланууга берилмекчи. Эгерде бул канал толук кандуу ишке кире турган болсо, аталган райондун Саргамыш, Теплоключинка жана Кереге Таш айылдарынын дыйкандары толук кандуу сугат суусу менен камсыздалмакчы. Суу каналдын жалпы узундугу 5 чакырым 100 метрди түзүп, 1200 гектар жер аянтын сугат менен камсыздайт. Азыр жер иштерин бүттүк, буюрса, даярдоо иштерин бүттүк. Бул каналдын узундугу 543 метр тизебиз гблок менен. Андан ар жагы Кереге Таш айылына чейин өзү даяр каналыбыз бар. Ошо каналга эле кошобуз да. Бул каналга республиканский бюджеттен каралып, өзүнүн сметалык баасы бул Подгорный каналыныкы 9,5 миллион болду. Буга чейин Ак Суу аймагындагы чарбалык каналдарга дээрлик жарым кылымдан бери көңүл бурулган эмес. Өткөн жылдан тарта гана каражат каралганы, четинен капиталдык оңдоптуу иштери жүрө баштаган. Учурда аймакта сугат сууларын дыйкандарга коромжусуз үнөмдүү жеткирүү аракеттери күч. Мурдатан бизде калган каналдардын баарын тазалоо иштерин жүргүзүп, баягы суунун жоготуусу болбосун деп ошондой иштерди кылдык. Победа каналына ремонттон өткөздүк, Спиридонов каналды, азыркы тапта Старый лесной каналды механическадан өткөзүп атабыз 1,5 километр. Ошентип башка 6,5 километр механическадан өткөздүк. Акыркы жылдары айыл чарбасын өнүктүрүү багытында суу чарбасына болуп көрбөгөндөй чоң суммадагы акча каражаттар бөлүнө баштаган. Алсак, быйыл облуска 101 миллион каражат каралып, келе турган жылы аны 164 миллионго жеткирүү пландалып турат. Бөлүнгөн каражаттарды пайдаланууда алгылыктуу иштер бар. Победа каналыбызды жанына параллельный экинчи ниткасын куралы деген план болуп атат. Азыркы тапта ошо Победа каналыбыздын проектиси ПСДсы жасалып, экспертизага кирген. Анын Победа каналыбыздын сметалык баасы 83 миллион болуп атат да. 83 миллионду 3 жылга карап берип атат бизге өкмөт. Келе турган жылдагы сугат иштерине даярдыктар башталганы облус башчысы аймактардагы суу каналдарынын абалдары менен таанышууда. Алдын ала эсеп боюнча көл кыласындагы эскилиги жеткен суу каналдарын оңдоп түзүүдө жалпысынан 8 миллиарддан ашык акча керектелет. Быйылкы жылы жайдын аптабына карабай ашыкча чыгым короткон дыйкандар өндүргөн түшүмдөрдүн баасы чыкпай жатканын айтып нааразы болуп келишкен. Азыркы тапта алардын маселесин чечүү колго алынып, сүйлөшүүлөр жүрүп жатыптыр. Область боюнча 200 000 тоннадан ашык картошка өндүрүлдү. Бүгүн баасы бир 10 сомдун тегереги болуп атат. Бирок биз бул маселелер боюнча Казакстанга барып келдик, Өзбекстанга барып келдик. Мына Кудай буйрса, сүйлөшүүлөрдүн негизинде жакынкы күндөрдө картошканын баасы көтөрүлөт деп күтүп атабыз. Бир 15 сом менен 17 сомдун ортосунда деп бир катар сүйлөшүүлөр жүргүзүп келдик. Кудай буйрса, ошон үчүн элибизге да кайрылып кетет элем да, шашылып кичине арзан сатып турсаңыздар деп. Ал эми Ак Суу аймагындагы сугат суу каналдарын жакшыртууга мамлекет тарабынан 5 миллион сом бөлүнүп, 17 чакырым тышкы чарбалык каналдар жасалган. Алдыда дагы 4 ири каналдарды оңдоп сөдөн өткөрүү мерчимделүүдө. Гүлбарчын Молдоева, Алтынбек Исаев, Асылбек Касьянов, Ысык Көл жаңылыктары, Ак Суу району.